Саламатсыздарбы, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. НАТОнун жаңы баш катчысы Туркияга барат. Бул тууралуу НАТОнун жаңы баш катчысы Йенс Столберг 1 октябрда Брюссельде маалымат жыйында билдирди. Ал Ирак өкмөтү жардам сураса, НАТО аларды колдоого даяр экенин айтты. Ошондой эле Ирак жана Сирия менен чектешип турган Туркия өкмөтү жардамга муктаж болсо, Түндүк Атлантикалык альянс жардамга келерин кошумчалады. Мен бул кызматка киришкенден кийин 3 нерсеге артыкчылык берилет. Алар биздин аймакты жана өнөктөштөр менен кызматташтыкты стабилдүү кармоо, Европа менен Түндүк Американын байланышын үзбөө. Норвегиянын мурдагы премьер-министри Йенс Столберг НАТОнун баш катчысы катары 1 октябрдан тарта иштей баштады. Ал Даниянын өкүлү 55 жаштагы Андерс Фок Расмуссенди алмаштырган. Расмуссен НАТОнун баш катчысы болуп 2009-жылы дайындалган болчу. АКШнын атайын кызматынын төрайымы Джулия Пирсон жумуш ордун тапшырды. Бул окуя Американын жараны Ирак согушунун ардагери Омар Гонзалестин Ак үйгө жашыруун кирүүсү менен түздөн-түз байланышкан. Ак үйгө жашыруун түрдө акыркы ай ичинде жалгыз Омар Гонзалес эле кирген эмес. Башка да мындай окуялар катталганына байланыштуу өз ордун тапшырууга туура келген. Кийинчерээк 16 сентябрда такталган маалыматтарга караганда, Атланта шаарында президент Барак Обама лифтте 3 ирет соттолгон куралчан жан сакчы менен калып, ал жерде жан сакчы Обаманы уюлдук телефонуна тартып, токтот дегенине карабастан тартууну уланда берген. Пирсондун ордуна убактылуу Джозеф Кланси келмекчи. Ал эми Омар Гонсалеске бул иш боюнча 19 сентябрь күнү айып тагылган, 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Польша Евро аймакка кошулууну көздөйт. Польшанын жаңы премьер-министри Ева Копач өз ишине расмий киришип жатып, Украинадагы кырдаалдан кийин АКШ менен мамиле олуттуу боло баштаганын белгиледи. Ал АКШ аскерий турмушунун кеңейишин колдой турганын кошумчалады. Ошондой эле Еврозонага кошулууну кубаттай турганын, бирок Польша бул кадамга өз экономикасы турукташып, Еврозона бекемделген соң барышы ыктымалдыгын айткан. 1 октябрда Ева Копач премьер-министрлик кызматка расмий түрдө киришкен. Ал мурдагы премьер Дональд Тусктун ордуна келген. Туск Европа кеңешине президент болуп дайындалган. Иорданиянын королу Москвага барат. Иордания королу Абдулла II бүгүн расмий иш сапары менен Москвага барат. Кремлдин маалымат кызматы кабарлагандай, ал президент Владимир Путин менен жолугуп, Сирия, Ливия жана жакынкы чыгыштагы кырдаал тууралуу пикир алмашмакчы. Иорданиянын королу акыркы жолу Москвага ушул жылдын 9 апрелинде келген. Сириядагы жардырууда 40-ка жакын киши набыт кетти. Сириядагы мамлекеттик маалымат агенттиги жана Британияда жайгашкан адам укуктарына байкоо салган мониторинг тобунун маалыматына караганда, Хомс шаарындагы жардыруудан кеминде 39 киши каза тапты. Алардын 30-у балдар. Байкоочу топ жараат алгандардын саны дагы өсүшү мүмкүн экенин айтууда. Жардыруу 1 октябрда мектеп жана ооруканага жакын жерде болгон. Инчхон 2014. Азия оюндарынын алкагында командалык эсепте 1-орунда келе жаткан Кытай курама командасынын уткан медалдарын саны 295-ке жетти. Анын 131-и алтын болсо, 90-ы күмүш, 74-ü коло медалдар. Алдыңкы үчтүктө болсо Түштүк Корея менен Япония бар. Азыр оюндарынын 14-күнүнө карата, 2 октябрга карата көрсөткүчтө жалпы медаль алган мамлекеттердин саны 33-кө жетти. Кыргызстан курама командасында 5 медаль менен командалык эсепте 28-орунда келет. Мелдешке жалпысынан 45 мамлекет катышып жатат. Бул тууралуу Мелдештин расмий сайты кабарлайт. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар аягына жетти. Саламатта калыңыздар.